Мына итке ие берди. Ишин кылып атат, короо кайтарды, өткөн эфирде айттык. Анан анын ээси адамдан жөн эле жаратып койгон жок. Башыңар программа кылыш керек, көкүрөңөр ишениш керек, колубут аткарыш керек деп берилет. Ошо башыбызда көз бар, башыбызда ооз бар, башыбызда мээ бар. Ошон үчүн башчылык, башчы бол, башкар деп башка салыштырып айтканы. Башкарма деп койчу го илгери. Башкармадан эн атабыз корксо биз деле балабыз, эмне коркобуз билбейм. Уаз келатса эле кол көтөрчү эмес элек да биз, жол тосуп барып окучу элек. Кез көрсө бала экенбиз да. Тетирчи ошо уазды тоссок болмок экен да. Ошол билимдүү киши экен, ошол элдин атасы экен, ошол айылдын, башка айылдан ала кетмек экен. Мына карасаңыз. Анысы кандай? Азыр биздин башы иштебесе колубуттун азабы дегендей. Мына Арыстан Алайдын көзүндө от бар дейт да. Сөзүндө кут, тилинде. Карасаңыз, башта болуп атат баардык нерсе. Анан бул сабактын эң негизги мааниси кара куш менен иштетет. Кара куш мээ Кудайдын ордун аткарат дейт. Кара куш мээбиз иштебей калган. Кара куш мээ иштегенде муну күнбаш деп коет. Күнбаш адамдан энергия өтүп турат. Күнбаш адамдан жакшы сөз чыгат. Күнбаш адамдан күндөн энергия күткөндөй, күн чыкса жер көктөгөндөй, ошол адамдан жер көктөйт, табият бейишке айланат. Адам көкөлөтүп көрүк берген Арыстан Алай жөнүндө, өзгөртүүгө ал мерген дегендей адамды көрүктөндүрө алат. Күнбаш адам. Көрдүңүзбү, Кудай бизди жаратып койгон. Күнбаш иштеш үчүн, кара куш мээ иштетиш үчүн, күнбаш болуш үчүн улуу окуулар ушуга окшош. Суроолор, жооптор, талкуулар керек. Ошондо кара куш мээ толук иштейт, күндөн күнгө жүрүп отуруп, анан такай иштейт дейт. Муну саясатчылар уюштуруш керек эле. Саясатчы уюшса, эл өсүп алса, бийлигиңдин кереги жок элгечи. Тетирсинче эл өсү менен өсүп кетмек. Ошондуктан бул ааламдык жашоодо пенделер эч качан башчы боло албайт. Ушуну эстен чыгарбагыла. Ааламдан буйрулган адам гана башчы боло алат. Ал президент болуп да башкарып отурбайт. Ал жөн эле багыт көрсөтүп коет. Мына мен багыт бергендей эле. Ар ким өз түшүнүгүнө жараша өсүп кетет. Кутулат. Элге жакшы болбойбу, эл өсүп кетсе, мына мен кубанып атпаймынбы, кыргыз ойгонуп алды деп. Орусур коосу асаят. Инвалиднес асаят. Эл өсүп алса. Кырсык жоюлат. Больницада адам асаят, оорубай калат. Соттошкон эч ким болбойт. Жамандашкан эч ким болбойт. Тегиз заман болуп кеткен атат да. Эң биринчи мына элелинде эле илим берип, билим бербесе, кайдан барып заводдон ким иштейт эле? Түшүнбөсө техниканы. Биринчи мугалим дүйшөн. Айлыкка келди дейсиңерби? Ошо тагдырын тапшырып келди. Эгер ошого окшогон өскөн бала болбосо караңгылык кайдан жоюлат эле? Анысы кандай эле? Ошонун эле бир ааламдык билим бериш керек биринчи. Анан ошондо кутулат. Анан Арыстан Алай элчи десе, Мухаммедтен башка элчи чыкмак эмес депчи. Мухаммадтан башка киши жокпу дүйнөдө?